Кыргызстандын эгемендик алгандан берки соңку 20 жыл ичинде Кумтөр алтын кенинин айланасындагы ызы чуу бирде толкуса, бирде басылып, анан кай бир убакыт өткөн соң ал тема кайра көтөрүлүп, айтор кыргыздын алтынына байланышкан ары сырдуу, ары куйту саясат токтобой эле уланып келе жатат. Акаев доорунан башталган Кумтөр чуусу Бакиев доорунда да уланып, эми мына учурдагы президент Атамбаевдин доорунда дагы тынчыбай келет. Айткандын оозу жаман, көргөндүн көзү жаман болуп, Кумтөрдүн коррупцияга чырмалышкан шектүү жактарын каза коем, айта коем деп, Ысык көлдүн кулуну экс депутат Садыр Жапаров учурдагы бийликтин куугунтугуна кабылды да калды. Урматтуу коллегалар, бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен мындан бир 10-15 күндөн мурун 3 октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу тынычтык чогулушун өткөзөм деп жарыялагам. Бүгүн тынычтык чогулушу болуп өттү. Эртең менен саат 11-де мен ошол жерде болдум. Ошол жерде болуп, саат 12:30-1-лерде кабинетиме келдим. Түштөн кийин, иш башталгандан бери мен радиону угуп отурамын кабинетимде. Радиодон менин жердештерим Алымбеков, Талант Узакбаев, Максат Сабиров, Курманбек Дыйканбаевтар сүйлөп атат. Кумтөр проблемасын карашыбыз керек, элдин пайдасына чечилиш керек, элдин пайдасына иштеш керек деп атат. Бирок айткан сөздөрү менен кылган иштери туура келиш керек деп мен эсептеймин. Садыр Нуржоевич, мен сизге кеңири убакыт берип атам. Бирок мына коллегаларды мындай кичине сый менен эметиңиз. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 22-синде дагы карадык. 27 июнга добуш берели деп мына бир канча депутаттар, айрыкча көлдүк депутаттар, мына ушул эле Иманкожоева, Жамгырчиева болуп сурандыңар. 27-сине калтыралы добуш берүүнү. Бүгүн добуш бербейли, биз дагы сунуш берип ушу Кумтөргө катышып калалы деп. Макул деп мен 27-сине добушка макул болдук. 27-синде добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы диге добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Ошондуктан ар бири 45 депутат каршы берип, ошондуктан бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000 Эми мындайда урматтуу депутаттар, чындыгында ачуу болот. Угуп туруңар. Уккула. Урматтуу депутаттар, танап 5 саат 4-тен 15 мүнөт өткөнгө чейин танап. 3-чү микрофон. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Укук. Эгерде оскорбление болбосо. Жок, оскорбление болбойт. Менин коллегаларым айтып атпайбы, Иманкожоева менен Жамгырчиева. Анан кийин укук жөнүндө берилбейт. Эгерде экспертизага баргысы келсе, мен азыр даярмын. Мени кара пиар кылып, не только Иманкожоева менен диги Жамгырчиева чыгарган жок. Бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттар чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даярмын. Бул бир. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы,
премьер министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге мындай эле айтайын. Садыр Жапаров түшүнөн чочугансып, кумтөр маселесин кече эле көтөрүп чыкты деген мааниде элдин кулагын ушулаган жөө жомоктор али күнчө басыла элек. Ал эми Садыр Жапаров өзү 2003 жылы эле эч бир депутат боло элек кездерде кыргыздын бир мекенчил атуулу катары кумтөрдү өз көзү менен барып көрүп таанышып, элден ар кыл адистерден керектүү маалыматтарды алып, аны бири-бири менен салыштырып анализдеп, өз алдынча иликтеп, аны элге алып чыгууга аракет кылып жүргөн. Это где-то примерно $350 000. $350 000, представьте. Акаев ажоо болуп турган жылдары жогорку кеңешке карата шайлоодо Садыр Жапаров атаандашы Акаевдин балдызы менен шайлоого аттанып, мына ошол балдыз баш болгон ошол кездеги бийликтин камчысын чапкан 2 депутат жана ошол кезде райондун акими баш болгон күчтөр парламенттик шайлоодо Садыр Жапаровго болушунча бут тосушат. Алар бийликтин күчүнө таянып, сот аркылуу Садыр Жапаровдун талапкерлигин четтетирип салышат. Буга каршы болгон эл түп кеген балыкчы жолун бууп, нааразычылыгын билдирип чыгышат. Атайлап бут тосулуп жатканын көргөн эл акыр аягына чейин көшөрүп, жол тосуп турушуп, акыры Садыр Жапаровдун талапкерлигин кайра ордуна койдуртуп, ошентип ал татыктуу жеңишке жетишип, депутат болуп шайланат. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич, жогорку кеңештин депутатынын кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Шайлоо шанысы бүткөнү менен 2005 жылы Акаевдик бийлик кулап революция болуп кетет. Саясий олку-солку кырдаалда жаңы шайланып келген депутаттар парламент залына кирели десе, мурунку чакырылыштагы депутаттар дагы келип олтуруп алып, кетпейбиз дешип айтор кыйла тирешүүлөрдөн кийин акыры жаңы чакырылыштын депутаттары мыйзамдуу түрдө парламентке келип, расмий түрдө ишин башташат. Ал учурдагы шайлоо системасы боюнча жогорку кеңешке талапкерлер ар бир округтан шайланып келип депутат болушкан. Садыр Жапаров Ысык Көл облусунун Түп районунун округунан шайланып келгендиктен Көл кылаасынын эң башкы көйгөйү катары Кумтөр көйгөйүн көтөрүп, жыйындарда бул тема боюнча жеке позициясын айтууга түгүл, топтогон материалдарын депутаттарга таратып да берген. Кумтөрдүн алтыны күнүнө 125 килограмм алтындан суткасына алтын алат да ошол жерден. Эсептеп көрсөң 2 миллионго жакын доллар. Анын баары каяка кетип атат? Мурдакы бийликтин убагындагы материалдардын баарын топтодум, муну берем. Именно ушу Феликс Шаршембаев сизге, Курманбек Салиевичке мынакей мен жөнөтөм. Депутаттардын ар бирөөнө ушул материалды берем. 100 листтен турган материал. Мен айтайын дегеним, мурдакы Созовдун депутаттары комиссия болуп текшерген да Кумтөрдү. Ал жерде ошол эле биздин урматтуу аксакалыбыз Турдакын Усубалиевич дагы бар. Өзү председательствующий болгон. Бүт фактылардын баарын выявить этип чыккандагы, бирок ачыкка чыгарган эмес анычы. Ачыкка чыгарган эмес. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул деген сөз өзү ошол убагында анын дагы оозун жаап койгон. Кумтөр маселеси парламентте кабыргасынан коюлуп, Садыр Жапаровдун демилгеси менен Кумтөр ишин иликтөө боюнча комиссия түзүлөт. Ал эми бул комиссияга Кубанычбек Исабеков төрагалык кылмай болот. Исабеков башында турган комиссия маал-маалы менен Кумтөр боюнча иликтеп каза берет. Андан бери карай дагы Кумтөрдүн ишин иликтеген далай комиссия түзүлүп, ага атка минерлер, депутаттар, адистер тартылып, ар комиссия өз деңгээлине жараша алтын чуусун катуу эле күжүлдөп казышкандай болушат. Бирок негедир иликтөөнүн өтөсүнө чыкпай эле Кумтөр маселеси ара жолдо кала берет. Эсептей келгенде Кумтөрдүн чуусун иликтеп, баш аягы 30дан ашуун комиссия түзүлөт. Анан эле алардын ишинин натыйжасы ара бөк болуп, Кумтөрдүн артына бекинген көрүнбөс шылуундар суудан кургак чыга берет.